Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Bana koz atlardan atayla. Atkam nesin be? Sen bir yere turup dur ha. Turup dur beni attal çubuğunu atıp koyayım. Tak. Attığım günde sarlap bunu atıp kaç koyuş gerek. İşte çığıraya bak. Bu hem bulaqtın atı da, bulaqtın at bir günde birisi kaç koyuş gerek. Bulatın peyli öte joş. Adamga jakınlattı bu. Joş, tepe, işte bulaqtın atı hem ulağında iki mal cem jeyt. İki mal jegen, iki mal jeyt, bir mal jegen, bir mal jeyt. Anan ulağında su ver, ulağında cem beriş gerek. Көңчө жем бергенде эми улак чабылган малда көңчө арпа жейт. Чабылбай жүргөн малда будай жейт, мака жейт. Семиз малында арпа сәл суураак болот да, ат сууганга жеңилирээк болот. Ошонусун негизинен мен арпа берем, суу кичине сууга алиги 4-5 улак чапка чейин арпа жейт. Андан кичине мака өткөрүп коем. Мака жейт суугандан кийин. Күнүнө эми бир пресс 2 күн жейт. Anan günde 5 kilogramdan çarmı, arpa, tenge, maka jeyt. Atты tok boyuna atam günde bir mal minip tursile minip gelsin. Ben mulaka çapağın şurada attı günde bir mal minip turş gerek. İçine putu olunca azı. Eğer orsegar dep biz şuğa yürünüp kalıpız. Özüm kırmızıgar çapçıdak. Kim orsegar çıkkандан şuğa yürünüp alıp şunu çabuk aldık hazır. Oturgandan budavni oturат eken. Ben Исмайыл Элчибек, Окатыр районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Арбын айылынан болом. Биз 3 бир тууганбыз. Эң кенжеси мен 2 балам бар, бир уул бир кызым бар. Мен эм ушу айылдын тиричилиги кенже баласы болгондуктан эч жака чыга албадым. Айылда мал карайбыз, дыйканчылык кылабыз. Мына кыштын күнү улакка барабыз, улак чабабыз. Улакка мен жашыман бери чоң аталарым чапчу эле, абаларым чапкан. Жашыман бери ат минип кызыгып ушу bir 14-15 yaştan beri ulak çoğam. Şimdi çetçakayımda genci olasını çıkkınga boğdu. Menin kızığım matka olgan eken okuysun bu dedim de okuyayım da özüm karşılık kılıp koğamda okuyam esmen. Ayılda elem hazır okuyayla. Ulak olasa daha jakşatlarda kılan degen oyun var. Kulübattарды kılıp ийилге жетишебиз деген ойлор бар да. Бардыгы жан адам булак чогуу кетпейт дем, кичине адамдын нарагынан болот, кызыгуусу бар. Кичине чыгып болуш керек. Көбүнчө ошо атка кызыгабыз дем. Бош убагында чыгып ат карайсың, ат кашыйсың, аттарды минип кичине басып келебиз.
Bu da elçi 5. nomerdagi bu elçi palvan. Şu bizden Kengeş'tin işenişli ballarının biri. Мен эми мындан башка дагы баштагы атым болгон, күчтүү атым болгон, өтө күчтүү. Эми ол насип эмес экен, улакка барып келди, 3-4 күндөн кийин өлүп калды. Назар тийдүү, эмне болду? Өтө күчтүү ат эле. Өзбекстандан келишип сурашты, көп пулга сурады, сатпай койдум эле. Канча? 20 000 долларга чейин сурады. Сатпайын деп сатпай койдум. 1 жылдан кийин эле өлүп калды ошентип. Улагына карап, улагына суу берип, жылуураак карабасаң, ат деле назик да, адамга окшоп. Ушу дос сыяктуу эле бар, ушу ат сүйлөгөн жери бар. Болсом барып, карап, кашылап неме кылсаң, ат жүзө адамга жакын болот. Акылдуу болот. Атты сатпайсың деген элдер көп эле болот эми. Улактан жарап келген аттар болсо көп эле болот эми. Сурабай эле койсо экен деп ойлойсуң. Айылда бош убактыбызда ушинтип мал эле карайбыз. Мына улактан кийин тайлап былтыр келгенде калгандары ушулар. Анан калган малдар адырда, талада, булардан алабыз барып. Жем беребиз, тойтун беребиз, чөп салабыз, сугарабыз. Эсимде калганы мына тайды расагыл айдап утканмын. Сукар жап ала жаз эле былай малды утканмын, ошо эсимде калган ушул. Менет мен алчы булайда эми түсүбүз келиши булай болуп. Буларда мындай кар да эле келди, мына курчулукта. Эми улакта өтө кыйынчылыктар болот. О жерде бир эле мен эмес, башкалар эми алабыз деп турат да. О жерде салып чыгышам өтө кыйын өзү. Торбокту. Анан жанында жардамчыларың болот. Бирге чапкан балдар болот. Ошолордун мындай жардам менен алып чыгасың да көбүнчө. Мен эми булактан утканда койдукун эсептебедим. Эсебин түзүк эле. Бир сезон бир 20дай кой жандык болот. Анан торпок топоздон бир 5-6 да. Тайдан бир 5-6. Эми жалпысынан 5-6 жылдын эсебинде 30-40ка жетип калдык ошо майда жандыктар менен. Тайпай, топоз, торпок, кой жандык менен 30-40ка барып калды. Baygada birinci orunga gelgen Elçi Palvan'a. Elçi Palvan birinci orunda, bir koy. Kosmos kayman atı bilen Elçi Palvan özünün atı bilen birinci orunga taşıdı. Azamat, Elçi bilen pakindi başladı. Эми мына сен улакчылыкта ушул 10 жылдан бери жүрүп, ошол аралыкта улакчылык менен ошол ноокатта ошол сорундарга машиналарды, КАМАЗдарды утканың туурасында дагы маалыматым бар. Ошолорду айтып берсең, канча машина уттуң, кандай болду? Эми 4-5 машина уттум. 10 жылдын эсебинде. Анан 2014 Баткен областында КАМАЗ койгон. 2014 КАМАЗга ташадым. Насип экен мага. КАМАЗ. Анан 2015 мына ушу Мерсти ташаганмын. Мынаны утуп алгансың? Ооба, ушуну утуп алгам. 2015 бе? 2015 деп жазылып турат. Ооба, 2015. Ушуну таштаганмын. Азыр муну өзүң минип жүрөсүң? Ооба, атам минип жүрөт азыр. Ушуна кандай сезимдер болгон? Ушундай КАМАЗ утуп, машина утуп алып, өзүң айдап жүрөсүң. Кандай сезимдер болот? Мында кубануулар болобу? Ооба, кубануу болот да. Кубануу. Мына машинаны утуп алганда мисалы кандай сезимдер болгон? Буну утканда өтө башкача кубануу болгон. Эми өзүмө бир ишенбей, ушуга таштап алдымбы дегендей али кубануулар болду. Негизи улакчылар аз сүйлөйт да, анан сат сүйлөйт да. Улакчылар дегенде элдин баардыгы мындай чоң алпамыш ушунчалык бир баатыр көрөт да. Сен бир чакан элекесиң. Улакчы болуш үчүн бир адамга бир эң негизги эмне керек? Шык керек окшойт, Мисалы бою 2 метр болуп турса деле анын шыгы жок болсо бекер экен да. Ооба, шык керек. Шык болуш керек да. Кичине эпчил болуш керек.
балам да улакчы болуп калган себеби чоң аталар жылкыда иштеген. Илгери жылкычы болуп атам. Анан биз ошо жылкыда аралашып чоңоюп, анан кийин биз чоңоюп семьялуу болгондон кийин ошо жылкы кармап жүрдүм окшойт. Жылкы колдон үзбөдүк. Анан ошол жылкы аралашып жүрүп эле кийин улакчы болуп калды. Атка кызыгып. Анан ошол атка кызыккандан кийин мен дагы кызыгып ошо жаккан аттарды алып берейин. Эми бала ушундай кызыкса аттан кичине неме болот экенсин да. Ошол 5-10 жылча болуп калды эми кичинесинен эле баштап чапкан улакты. Биз өзүбүз 15 бир тууган болгонбуз. 10 кыз 5 уул. Мына бул байбичем экөөбүздүн 2 уул 1 кызыбыз бар. 3 балабыз бар. Кызыбыз бардыгы жайланып бүттү. 2 балалуудан болушту үчөө тең. Улакчынын апасы болуш кыйын. Себеби бул улак оюну бардыгына эле белгилүү, өтө кооптуу болот да. Бул ушерте менен кеткенден кийин кечке кооптоном да. Не болду экен, жыгылды экен. Кээде чекеси көрүп келет, кээде чекеси кызарып келет. Анан ушу кечке маал сөзсүз бир звонок кылып коем. Дошун эле угуп коеюнчу деп. Кайттыңбы десем, кайттым дейт. Анан эне катары бунун бир кыялын айткым келет да. Бул кичинесинен эле ошо бала кыял да, дагы эле бала кыял. Бир улактан барып дайым эле алып келбейт да. Кээде алдырып келет. Анан келгенде ошо бирөөгө бир мындай ызаланып келет экен дегенди күтөм да. Бирок эч качан ызаланбайт, бирөөнү дагы жамандабайт дагы. Ушу оюнда апа жакшы палмандар көп деп коет. Ошо эң жакшы кыял ушул, бала кыял. Бирөөгө жамандык ойлобойт. Ошон үчүн Кудайым бере берсин деп өзүм ушу патагып жүрөм дайым. Үйдө дагы бала кыял. Ушу балдарга жакын, балдарына жакын, берки карындашынын балдарына жакын, акесинин балдарына жакын. Ушу дайым эле ушу ат менен, балдар менен, ушу өзүнүн чоң кичине менен тез эле байланышып кетет. Чоң эле кишилер менен ам дос болуп алат. Кичине балдар менен ам дос болуп алат. Ушу бирөөгө эч жаман ойлобойт, ушу жери жакшы. Дайым улакка кетип атканда кээде жөнөткүм келбейт да. Атасы буну дайым жакшы жөнөткүн, пата кылып жөнөткүн деп үйрөтүп койду бизди дагы элечи. Дайыма патага эме улакка жөнөгөндө пата кылып жөнөтөбүз. Ушу неберелерибиз 4-төбүз, келин бар. 6. Улакка чабылган экинчи атты алып жуун атып биз качып коеюн. Так. Бул ушундай жашта азыр сал ойнойт. Бекер турат, улакка көп чогулбайт ат бул. Бул жаш. Кудай кааласа келергеден. Бул атты азыр бизде көкбөрү өнүгүп атат. Көкбөрүгө чабамды атайын алганмын. Бул өтө күлүп ат. Кудай кааласа быйыл үйрөтүп алсам
Ошо 5 көк бөргө чогум деп алдым. Кийинки жылдары. Азыр жаш 5 жашар болду. Бирөө айттым, бир жыл ат бар деп. Барсам ушул ат экен. Минип көрүп эле карасам күлүү экен, ушуну алдым. Жакшы ат экен эле. $2000 алдым. Арзан эле алдым мен муну. Ошо кичине көк бөргө чогайын деп, үйрөтөйүн деп. Бул өзү Бишкектин аты экен. Бишкек деп коет экен. Бул аттын күлүктүгүн пайларын ичкерээк болот күлүк аттыкы. Анан турушу жеңил да. Ошонусунан байкап эле кызык болуп алдым. Ооба күнүгө ушундай алып чыгып, кантарып, унатып, бир мал минип коебуз. Булак чогулбосо деле. Bir koy. Kamazın aldın Akkel Taşa. Elçi palvan taşadı, elçi palvanı. Noqatın ağırına jarap жүргөн bola. Kamazga taşagan bola batkenden noqat labızı götürüp. Молодец Elçiga. Ne deysiniz baktıga? Ulu konuzlar yaxşı niyetmen toyğulu ulaq berdi dostlar. Şul dolayına ulaq berdi dostlar. Niyetinizler jetinizdер, ha? Bardan şu çakçılar toyladınız. Bergin Elçiga.